Оодо Лондон, BBC саламатсыздарбы. Эл аралыкчаны спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Эптеп күнгөрү. Бириккен Улуттар уюму Газада жашаган 2 миллион адамдын жашоо шарты начарлап баратканын эскертти. Бельгия. Миграция боюнча буунун жаңы келишимине миңдеген киши каршы чыгып, жүрүштөр зомбулуктар менен коштолду. Урап бараткан улуу Кытай дубалы. Учурда дрондордун жардамы менен анын ар бир кирпичин калыбына келтирүү аракеттери жүрүп жатат. Газа, калк абдан жык жайгашкан жер тилкеси. Бириккен Улуттар уюму бул жерде 2020 жылга дейин эл жашай албай калышы ыктымал деп эскертти. Коопсуздук себептерине шилтеп, Израиль менен Египет койгон блокада аймактын экономикасына оор кесепетин тийгизди. 10 жыл мурун Хамас Газаны толук көзөмөлгө алганда бул чектөөлөр ого бетер күчөтүлгөн. BBC Газадагы бир үй бүлөнүн турмушу менен таанышып келген. Бул блокада Газанын айыкпасы рак илдетиндей болуп жатат. Ал жайылып жана ар бир тургундун жашоосуна залакасын тийгизүүдө. Жана блокада жоюлмайынча бул илдет айыкпайт. Дүйнөлүк банк билдиргендей, Газада тургундардын теңи жакырчылыкта жашайт. Ал арада Бириккен Улуттар уюму Газадагы негизги кызматтар кыйроо коркунучунда турганын айтууда. Махер кофе сатып үй бүлөсүн багат. Ал күнүнө $4 жакын акча табат. Анын үй бүлөсүндө андан башка эч ким иштебейт. 21 кишиден турган үй бүлө 2014 жылдан бери бир үйдө жашайт. Алардын үйлөрү аба соккуларда бузулган. Эч кандай кийим-кечек жана эмерек жок. Тапкан акча болор болбос тамак, суу сатып алууга гана жетет. Кээде ошого да жетпей калат. Палестиналыктар Израилдин блокадасына каршы ар жума сайын нааразылык акциясына чыгат. Махердин бир уулуна желим ок тийген. Жаштардын баардыгы эле нааразылык акцияларга катышат. Мен элдин баарындай болуп эле пикетке чыгып жатам. Кудай буйрса, блокаданы жок кылабыз. Махердин үй бүлөсү бүгүн нан таап жеди. Израилде өлкө катары тааныбай келген Хамас тобу жок болмоюнча, көптөр блокада такыр жоюларына ишенбейт. Палестин бийликтери Иордан дарыясынын батыш жээгинде да Хамас тобуна каршы санкцияларды таккан. Бирок Махер Газа мындай абалга Хамас тобунун айынан кептелди деп Израиль тараптын пикирине макул эмес. Жок, Палестинанын ички бийлиги буга жоопту боло албайт. Бизге тагылган санкциялар бизди муунтуп, чектеп жатат. Брюсселде миграцияга каршы чыккан оңчул жүрүшчүлөр полиция менен кагылышты. Полиция жаш агышкан газ атып, 100гө жакын адамды кармап кетти. 5000ден ашуун киши өткөн аптада Мароккодо кол коюлган буунун миграция боюнча келишимине каршылык билдирип демонстрацияга чыккан. Коопсуз, тартиптүү жана такай жүрүүчү миграция боюнча дүйнөлүк пакт миграцияны жигердүү тейлеген, мыйзамга байлабаган эл аралык келишим. Бир шаардагы миграция маселесине болгон эки башка көз караш. Шаардын бир тарабында миңдеген адамдар оңчул кыймылдар менен бирге Бириккен Улуттар уюмунун миграциялык келишимине каршы нааразылык акциясына чыгышты. 160тан ашуун өлкө миграция маселесине эл аралык деңгээлде натыйжалуу кадам жасоо келишимине кол коюшкан. Оңчулдар келишим Европага көп сандаган мигранттардын келишине жол ачат деп тынчсызданууда. We willen onze stem verheffen tegen het Marrakesh-pact. Wij vinden dat dat genomen is, die beslissing om dat te tekenen. Биз Марракеш пактына каршы өз пикирибизди билдиргибиз келет. Чечим демократиялуу жол менен эмес, өкмөттүн жана бельгиялыктардын азчылыгы тарабынан кабыл алынган. Ошого каршы нааразылыгыбызды билдирүүдөбүз. Шаардын башка бөлүгүндө миграциялык пактты колдогон акция өтүүдө. Катышуучулар оңчулдарды улутчулдар деп аташты. Биз башка акциялардын уюштуруучуларын улутчулдар деп айткыбыз келет. Алар жек көрүүчүлүктү жана дискриминациялоону пропагандалап жатышат. Биз элди эскертип, башка нерсени айткыбыз келет. Өткөн аптада аталган келишимге кол коюлгандан кийин оңчулдар элди нааразылык билдирүүгө чакырган. Ал эми Бириккен Улуттар уюму келишим туура кадам экенине ишенет.
Келишим башаламан жана коркунучтуу болгон миграциялык агымды азайтат. Анын алкагында жумуш рыногундагы адам ресурстарына болгон таңкыстыкка, чет элдик жумушчуларга коопсуз жана мыйзамдуу мүмкүнчүлүктөрдү арттырат. Европада миграцияны башкаруу маселеси татаал, аны саясий жактан ишке ашыруу узакка созулчудай. Келишимдин айынан Бельгиянын премьер-министри Шарл Мишелдин өкмөтү көпчүлүк тарапташтарын жоготту. Оппозициялык партиялар учурда ишеним көрсөтпөө тууралуу добуш берүүгө чакырууда. Ызы чуу басаңдай түшкөндө жикчилденип бөлүнгөн өлкөдө көп киши Бельгиянын сыртында да түрдүү пикирлерди жараткан маселеге жооп издөөдө. Сиз көрүп жаткан BBC эмегүндүн башка кабарлары. Сауд Арабиясы журналист Джамал Кашогинин өлтүрүлүшү боюнча АКШ Сенатынын резолюциясын сынга алды. Сенат өткөн аптада саудиялыктарга тартып келген президент Трампты уяткарып, журналисттин өлүмүнө байланыштуу Саудиянын мураскер принци Мухаммед бин Салманды күнөөлөп чыккан. Риад өз кезегинде көз көрүнө кийлигишип, негизсиз доомат артканы үчүн Сенатты айыптады. Малайзия 2,7 миллиард доллардын уурдалышына жардам берген деп, америкалык Goldman Sachs инвестиция банкынын үстүнөн кылмыш ишин ачты. Бул акча банк уюштурган 3 жолку баалуу кагаздардын сатылышы учурунда уурдалган деп шектелүүдө. Goldman Sachs банкынын мурунку 2 кызматкерине да күнөө тагылууда. Банк бул имиштер туура эмес дарекке багытталганын айтууда. Индия улгайып калган индиялык саясатчы 34 жыл илгери азчылыкты түзгөн Сикхи элине каршы кол салууларды уюштурганы үчүн өмүр бою абакка кесилди. Саджан Кумар 3000ден ашуун Сикхи улутундагыларды өлтүргөн топту жетектеген Конгресс партиясынын саясатчыларынын бири болгону айтылууда. Зомбулуктар Сикхи жан сакчысы премьер-министр Индира Гандиге кол салып өлтүргөндөн кийин башталган. Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяхунун уулу мусулмандарга каршы комментарий жазганы үчүн анын барагын кыска мөөнөткө жаап койгон Facebook'то диктатор деп мүнөздөдү. Яир Нетаньяху палестиндердин чабуулунан кийин Facebook аркылуу бардык мусулмандарды Израилден айдап чыгууга үндөгөн. Facebook'тун өкүлү Нетаньяху жек көрүүчүлүк камтылган бир нече пост чыгарып, колдонуу эрежесин бузганын белгиледи. Украин президенти өз алдынча ортодокс чиркөөсүнүн түзүлүшүн Россиядан көз карандысыз болууну көздөй акыркы кадам катары баалап кубаттады. 10 жылдарга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин Киевдеги ортодокс чиркөөсүнүн тарыхый кеңешинде епископтор жаңы Украин чиркөөсүн түзүштү. Өлкөдө мыйзамсыз деп табылып, орус ортодокс чиркөөсү жоюлду. Бул диний мүнөздөгү окуя. Бирок Украина менен Орусияда саясат ар дайым кошо аралашып жүрөт. Украинанын президенти Петр Порошенко үчүн бул кубаттуу жана ири өлкөнүн үстүнөн жеңишке жетүү мүмкүнчүлүк болду. Украина Орусиянын православ чиркөөсүнөн көз карандысыз болду. Эгемендүүлүк алганына 27 жыл өткөндөн кийин Украина өзүнүн эл аралык коомчулукта таанылган чиркөөсүн негиздөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Аны ишке ашыруу үчүн Украинадагы православдардын 2 бөлүгү биригүүсү керек болду. Кыштын суугуна карабай сыйынуучулар чиркөөнүн сыртында кезекте туруп, жаңы бириккен чиркөөнүн башчысын тандап алды. Бул Украин чиркөөсүнүн жаңы шайланган башчысы митрополит епископ жана анын жанында сүйүнүчүн койнуна батыра албай турган президент Порошенко турат. Что это за церковь? Бул жаңы чиркөө эмне жөнүндө? Бул жаңы чиркөө Путин жөнүндө эмес. Что это за церковь? Жаңы чиркөөдө орус православ чиркөөсүнүн башчысы Кирилл жок. Чиркөөдө орус бийлиги жана орус армиясына сыйынбайбыз, анткени орус аскерлери Украинанын элин өлтүрүп жатат. Бул жаңы чиркөө Кудай жана Украина жөнүндө, деди президент Порошенко. Алдыдагы эң негизги көйгөйлөрдүн бири бул Украинанын ар бурчунда жайгашкан алигиче орус чиркөөсүнө баш ийген монастырлар жана кинаятчылар эмне болоорун чечүү. Жаңы Украин чиркөөсүнө азыр өткөрүлүп беришибиз керек деп ойлонгондор арбын. Константинопольдагы бүткүл христиандардын биримдигин көзөмөлдөгөн православ чиркөөсү менен болгон байланышын үзүп, Орусия нааразылыгын билдирди. Курулуш
курулушу бир нече кылымга созулуп, узактыгы 1000 километрлерге жеткен улуу Кытай дубалы адамдын жөндөмү чексиз экенин билдирген эбегейсиз эстелик болуп саналат. Бирок учурда дубалдын айрым бөлүктөрү кыйрай баштады. Кытайлык адистер тобу жогорку технологиянын жардамы менен аны сактап калуу ыкмасын иштеп чыгышты. Улуу Кытай сепили бизди байыркы заман менен байланыштырат. 1000 километрге созулган сепил тоолордун үстүнө курулган. Тилекке каршы курулуш ачык жерде болгондуктан кыйроо коркунучунда турат. Биз улуу сепилдин киши оңой менен жете албаган жерине келдик. Бирок менин артымда карасаңыздар, тоону бойлой дубал урай баштады. Жүздөгөн жылдар мурун курулган дубал урап калган. Дубалдын мурда көрүүгө мүмкүн болбогон жерин заманбап технологиянын жардамы менен көрүүгө мүмкүн болду. Дрон киши бара албаган жерлерде учуп, дубалдын кайсы жерлери бүтөлүшү керектигин айтат. Улуу сепилдин айрым жактары өтө опурталдуу. Дрондун жардамы менен дубалдын узун туурасын жана өңгүл-дөңгүл болгон жерлерин өлчөп алабыз. Бул жерде байыркы жана заманбап технология дубалды сактап калуу максатында колдонулууда. Спутниктен тартылган сүрөттөр да колдонулган. Бирок ал сүрөттөрдүн сапаты начар. Кыркаларды бойлой оор жабдыктарды эшек менен ташуу эң ыңгайлуу. Жумушчулар күнүгө бийиктикке чыгуусу керек. Архитектор Зао Пенг дубал туристтер үчүн эмес, тек гана тарыхты сактап калуу үчүн бүтөлүп жатканын билдирди. Бул абдан комплекстүү жана татаал курулуш. Жааткан ар бир тешик, акиташ жана жердин түзүлүшү изилдениши керек. Так эле ата-бабаларындай болуп, жумушчулар дубалдын түбүнөн тоонун үстүнө таш ташууда. Өйдөлүштө дубалдын эң эски мунараларынын бири бар. Анын алдындагы өтө чоң таштардан тургузулган фундамент мур табалында. Фундамент урач болсо, анда мунарада кулайт, өтө опурталдуу. Курулуш тобу таянычты орнотушту. Алар мындай ыкмалар менен улуу сепилдин ушул бөлүгүн кайра калыбына келтиребиз деп үмүттөнүүдө. Аба ырайы, согуштар, адамдар дубалдын таштарын уурдоосу жана жөн гана эскириши өз кедергисин тийгизүүдө. Бирок ушундай иш-чаралардын жардамы менен бул тарыхый курулуш келечектеги муундарга көрүп калуусу үчүн көбүрөөк убакытка сакталат деп үмүт кылат. Эми спорт. Чемпиондор лигасында акыркы 16 команданын оюндары эртерээк өтүүдө. Юрген Клоптун Ливерпуль командасы атандашы Бавария Мюнхен менен беттешет. Манчестер Юнайтед Парис Сен-Жермен менен күч сынашат. Ал арада Манчестер Сити клубу Шалке менен ойнойт. Тоттенхэм болсо Боруссия Дортмунд менен оюнда тең чыкты. Барселона Лион менен оюнга камынууда. Оюндар февраль-март айларында өтөт. Европа лигасында болсо 32 команда тандоо оюндарына катышууда. Арсенал белоруссиялык чемпион Бата Борисов менен оюнда тең чыкты. Челси швециялык Малмо менен оюнга камынууда. Челсинин менеджери Маурицио Сарри 2013 жылдагы жеңиштер кайталанат деп үмүт артууда. Бокс. Александр Якинта, анын атандашы Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов менен реванш матчына чыкканга чейин менен беттешиши керек деп айтты. Якинта демалыш күнү болгон UFC'нин реванш матчында америкалык Кевин Лини утту. Ирландиялык Конор Макгрегор октябрь айында өткөн матчта жеңилип калып, ал эми Хабиб Нурмагомедов жеңил салмактагы чемпиондугун сактап калган. Жаңылыктар соңында Кытайдын Юнан провинциясында бир бизнесмен маймылды кантип куткарып алганын көрөлү. Ишкер 3 ай мурун жарадар маймылды таап алып, аны айыктырып, жергиликтүү корукка тапшырып берген. Бирок көп өтпөй, ишкер маймыл жоголуп кетүү коркунучуна кептелген абдан серек Ассам макакасы экенин билет. Ал макака маймылдары Кытайда эң жогорку коргоого алынган. Сейрек маймылга жакшылык жасаган ишкер экен. Интернетибизге башпаңыз, дарегибиз bbc-kыргыз.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. Сиздер менен мен Гүлнара Касманбетова болдум. Ободо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.